көрсөтүңүздөр. Мына калыстын ышкырыгы жаңырып беттешти баштады. Ачыктагы аянтта чал менен жыйынтыктады азыркы көрсөткүчтө. Калдыбай биримдиктики жок дегендей эки, деле жана азыр топ менен азыр кандай сонун пас жана кантип гол кирбей калды. Сезондордо тең ата ойноп келген. Биримдик үчүн өтө чоң жоготуу болот. Азыр болсо ошентип биримдик бирок биз азыр ушундай көрүнүшкө гол өтө ишенимдүү экен. Ооба, Талиев Кирилл Чиркин бара жатат. Анын соккусу сокку дарбазаны көздөй. Бурчта отургандар карап ал жакта бар жок экенин айтып бермекпиз. Азыр болсо Кайрат Момункулов сол буту менен беттеште төрт упай чогултуп алар. Азыр сонун пас, гол. Мына керемет комбинация ушул жерде орун алды. Сол тараптан Абдурахим Данияр уулуна калтырды эле. Карасаңыздар, Кайрат Кубанычев Кайрат Момункуловду жазгырып өттү дагы. Пас берди. Эмил Канетов дагы стандарт кабалды. Өтө жакшы ишке ашырат, бирок максатка калтырды жана гол. Эмил Канетов менен Максат Алимовдун дуэти азыр ишке жарады. Бул өтө акылдуу жана тажрыйбалуу оюнчулар бири-бирин толукташы керек. Дал ушундай. Биримдик чабуулда сол тарапка берүү керек. Оң жакка өзү сокку узатты. Оң жакка азыр жакшы пас. Эмил Канетов гол. Кандай сонун. Манас Абдырасыл уулу Азамат Дөлөткелдиев пас берди жана Кайрат Кубанычев азыр өтө сонун голду дарбазага жөнөтүү менен. Дөлөткелдиевдин пасы. Ал эми дарбазачын ары жагынан алыстан сокку, гол. Максат Алимов кандай керемет. Манас Абдырасыл уулу кана өтө керемет соккуну. Такыр упай жоготпой бара жаткан жалгыз команда болот. Максат Алимов азыр гол жаратты алыскы тогуздукка барган учурда. Кубаттуу сокку узатпастан бир аз ушул парашют стилинде мына көкөлөп барып карасаңыздар, аралыкты дарбазачы кыскартып чыккан. Ал эми азыр кадимкидей сокку узатты эле, ал иш жүзүнө ашпай калды. Манас Абдырасыл уулу кантип топту сактап калган. Манас Абдырасыл уулу гол. Чечип кетип атат. Максат Алимов деле ачык болчу, бирок ага берген жок. Мына карасаңыздар, кантип топту өзүндө сактап калды. Атаандаштан кадимкидей тартып алды. Жана ошентип эң ири эсеп дал ушул 7 гол айырма менен катталган Стиликстин курамында. Азыр 8-чи гол. Бул рет уулу экөө. Ооба, Манас Абдырасыл уулу кантип топко жетип барганын карасаңыздар. Кайрат Момункулов чарчап калыптыр. Кайрат Момункулов өтө Стиликс быйылкы сезондогу өзүнүн рекордун азыр киребей жок. Азыр топ чогулду, дарбаза бош. Кана сокку коргоочуга тийди, экинчи аракет, гол. Гол жаратты Сүйүнбек Мамыралиевдин алгачкы голу. Чоң футболдогудай эле кыймыл аракеттер жасады, карасаңыздар. Серпилген топту биринчи болуп келип 8. Жана Стиликс кезектеги чабуулун ишке ашырып атат. Дарбаза бош, албетте гол. Кайрат Кубанычев. Кайрат Момункулов эгерде эс алып аянтка чыга турган болсо, албетте ал өзүнүн эң жакшы оюнун көрсөтөт. Кайрат Момункулов бул эсепке алынды, алынган жокпу? Азырынча 2-9. Ооба, 2-9 менен ошентип беттеш жыйынтыкталды. Урматтуу көрөрмандар.